Деңгээлдейбизби, позициябы же рангпы, айтор инсан аркылуу коомдо же кандайдыр бир түзүлүштөгү ээленген орун бир сөз менен статус деп аталып келет. Ал эми кээ бир учурда ойдун азыр ушул учурда сөз түрүндөгү айтылган абалында статус деп атап келебиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу экс-депутат, экс-президенттикке талапкер Алмазбек Каримов. Саламатсызбы, Алмазбек мырза? Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Сөзүбүздүн башында Алмазбек мырза, мен бир оюма бир эл арасында тамашачынга аралаша айтылып жүргөн бир сөз келип атат. Ылакап деп коебузбу же афоризм деп коебузбу? Бай өлкөнүн эли саякатчы, кедей өлкөнүн эли саясатчы деп коюшат да. Ушул тамашачынга аралашкан сөздүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бул туура айтылган макал. Себеби бир мамлекеттин жарандары базарда олтуруп, кухняда олтуруп, талаада жүрүп, жумушта баардыгы саясат жөнүндө сүйлөй турган болсо, бул мамлекеттин келечеги жок да. Ошондуктан бул айтылган макал туура айтылган. Сиздин айткан сөзүңүздөн мындай жыйынтык чыгарсак болот экен да. Биздин Кыргызстандын 25 жыл эгемендүүлүк тарыхыбыз болгону менен келечеги жок ошондо? Эми ошондой болуп калат. Себеби 25 жылдан бери биз көз карандысыз мамлекетти кура алган жокпуз. Биздин көз карандысыз экономикабыз жок. Биздин келечегибиз тоңоюк. Себеби 25 жылда биз ушундай өнүккөн мамлекетке шарт түзө алган жокпуз. Мен 25 жылдык эгемендүү мамлекет болгонду мен 3 этапка бөлүп айткым келет да. Биринчи этабы бул Акаевдин заманы. Акаевдин заманында кандай болгон? Биз эгемендүүлүктү алдык. Ошол эле маалда Советтер Союзунан калган бүт завод фабрикаларды талкаладык. Полностью утилизация болду да. Аны кимдер кылды? Ошол убактагы чиновниктер. Ошол убактагы чиновниктин жарында жүргөн тааныштары, туугандары, достору. Баары бөлүп алды. Экономиканы көтөргөн завод фабрикалар менчикке өтүп кетти. А карапайым эл эчтекеси жок калды. Жакыр бойдон калды. Экинчи этабы бул Бакиевдин заманы. Бакиевдин заманында эмне болду? 1,5-2 жылдын ичинде бюджет, мамлекеттин бюджети 17 миллиард сомдон 54-55 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. 1,5 жылдын ичинде. Андан кийин 2 жылдан кийин Бакиевдин кулагына ким шыбырап койду билбейм. Бакиевдин системасы бузулду дагы, жанагы үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетти. Бул экинчи этап. Ошол экинчи этапта Бакиев ошол эле маалда үй бүлөлүк башкарууга өткөндөн кийин Акаевдин системасын улантып кетти. Сөзүңүзгө аралашып жанагы бир скачок болду деп атпайсызбы? Экономикалык скачок болуп, бюджеттин эмеси көтөрүлдү деп. Бул эмне себептен? Бул эмне бир туура ошибка болуп калды. Ошибканын жана катачылыктан да туурасы болот. Мындай 2005 жылкы революция. Бул элдик революция. Биринчи революция деп коелу. Бул жерде элдик революция болуп, Кыргызстан боюнча Акаевдин режимине каршы чыгып, ошондо чогулган элита болчу да. Элита ушундай тоңоюктан чыгаралы деп, карапайым элге шарт түзөлү, иштейли деп иштей баштаган. Аракет кыла баштаган. Бизнеске жол ачты. Карым-катнаштар, сырткы мамилелер оңоло баштады. Бирок ошондон кийин эле жанагы система өзгөргөн эмес да. Система өзгөрбөсө, любой эле баштагандык, любой эле идея бул системада жашай албайт да. Провальный. Ооба, ошон үчүн кулады. Үчүнчү этап. Бул азыркы этап. Бул 10 жылкы революция. Атамбаевдин Атамбаевдин бийликке келиши.
убактылуу өкмөттүн бийликке келиши, булар дагы эл астында сөз берди. Биз оңолобуз, биз деген өнүккөн мамлекетке айланабыз деди. Бирок система өзгөргөн жок. Булардын колунан эчтеке келбеди. Себеби азыркы системада эч кандай өнүгүү болбойт. Муну 25 жылдан бери, азыркы сиз айткан 25 жылдан бери өнүгүүгө шарт түзүлбөй, коррупция эмнегедир көбөйүп атат, эмнегедир экономикалык өнүгүү жок. Мунун баары ошол туура эмес система. Жоопкерчиликтин жоктугу, ылдыйдан жогоруга, жогорудан ылдыйга мамиленин жоктугу, мына ушундай системанын курашына алып келди да. Бул системада иштеген мамлекеттер көп. Негизинен бул СНГ мамлекеттери. Бул Советтер Союзунан калган система. Эгерде бул совоктон, бул системадан, советский системадан биз арылбасак, бизде эч качан өнүгүү болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, бул ката, бул туура эмес. Бул системадан кутулбасак, өнүгүү эч качан болбойт. Эмне кылышыбыз керек? Кандай жол менен система деп атасыз? Бизде медициналык камсыздоо, билим берүү системасы, башкаруу системасы ошол сиз айткан Советтер Союзунан бери эле келаткан системадай көрүнөт да. Биз өзүнчө бир инновациялык жаңы бир ой жүгүртүүлөрдү киргизе алгандай эмеспиз да. Анан эми ушундай бир туңгуюк абалга келип калсак, бизди эмне күтүп турат? Мындай да, биринчи кезекте бул институттарды өнүктүрүү үчүн, бул институттарда медицина болобу, маданият болобу, экономика болобу, биринчи кезекте шарттарды түзүш керек. Биринчи кезекте экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы саясаттан ажыратыш керек. Бизде кандай болуп атат? Биринчи кезекте саясат, экинчи кезекте экономика. Бир дагы өнүккөн мамлекеттерде андай саясат болбойт. Биринчи кезекте алар экономиканы коет. Мына ошондо өзгөрүш болот. Анан бийликтин вертикали. Булар ылдыйдан өйдөгө жооп берет, өйдөдөн ылдыйга карапайым элге эч качан жоопкерчилик жок. Жооп жок. Качан гана жоопкерчилик элдин астында болгондо, ошондо гана жумуш орду экономика өсөт. Экономика өскөн болсо, сөзсүз түрдө камсыздандыруу, медициналык бекер болот, мугалимдердин айлыгы көбөйөт, маданият өнүгөт, социалдык камсыздандыруу бүт жакшы деңгээлде болот. Ага чейин бул ичинен ириген, ичинен чириген системаны жок кылмайынча, конституцияны алтын тамгалар менен жазганда дагы эч качан система өзгөрбөйт. Сиз конституция деп калдыңыз. Ар бир өлкөнүн негизги өзөгүн түзгөн конституция болот да. Анан биз 25 жылда бир нече жолу ушул конституцияны өзгөрткөнгө аракет кылып, ал тургай ал аракеттер ишке ашып, өзгөрүп да келатат. Кээ бири ушул революциянын чыкканына шарт да түзгөндөй болуп турат. Биз жакшы идеалдуу түрдөгү конституция жаза албай атабызбы? Мээбиз жетпей атабы? Юристтер жокпу бизде? Бул эмне себептен кайра өзгөрткөнгө аракет кылабыз? Эми мындай да, ар бир келген президент өзүнүн келечегине, өзүнүн жанагы кландык башкаруусунда конституцияны өзгөртүп, өзүнө шарт түзүүгө келген да. Бул ар бир президенттердин убагында конституция өзгөргөн. Бул быйыл шайлоо. Быйыл 17 жыл шайлоо. Атамбаев өзүнүн постун тапшырат. Конституцияны өзгөрткөн керек беле же керек эмес беле? Атамбаевка керек эмес. Эгерде конституцияны өзгөртө турган болсо, ошо бийликке келген өзгөрүш керек болчу. Бирок 20-чы жылга чейин ант берген. Биз конституцияга тийбейбиз деп. Эми карап көрүңүз, конституциясы жок мамлекеттер дагы бар. Мисалы, Англияда конституция жок. Израилде конституция жок. Эмнегедир алар өнүгүп атат. Эмнеге биз идеалдуу сонун конституция жазсак дагы биз өнүкпөй жатабыз? Себеби
Мен сізге бір ойды айтқым келіп тұрады. 14-ші кылымда Ибн Халдун деген араб мамлекетінде философ болған. Бұл асабилердің жашоосун, мамлекеттердің пайда болушун, мамлекеттердің жоголушун жазып өткөн да, анализдеп. Канткенде мамлекеттер пайда болот, канткенде мамлекеттер өзү жоголуп кетет. Мына ошондо асаби бийликке келсе, өзүнүн төгөрөгүндөгү адамдарды бекемдей баштайт. Ошол төгөрөгүнө ал асабиден ылдый болуш керек. Асабинин теориясы боюнчабы же ошол өзүнүн таржымалынан айтып атасызбы? Жок, асаби бул ал Ибн Халдунун айтышы боюнча бул эме сөзсүз мындай кыргызчага которулбайт экен, же орусча которулбайт экен. Бул асаби, мисалы биз ошол системаны деп түшүнсөк, системанын аталышы турбайбы? Системанын аталышы же асаби деп ошо падишах, ошо король деп айтабыз да. Ошол асаби бийликке келип, өзүнүн бийлигин бекемдеш үчүн өзүнөн ылдый адамдарды, байлыгы дагы, акылы дагы, билими жок адамдардан иерархия түзгөн. Ошо иерархия канчалык бийликке жакын болсо, тиги асабинин сөзүн угуп турса, падышанын, башчынын сөзүн угуп турса, бүттү. Эл менен иши жок. Эл менен иши жок. Эл менен иши жок. Өзүнүн эле бийлигин бекемдеш керек. Ошол эми алда казна, бюджетти каалагандай калчай берет, иштете берет, только өзүнүн пайдасына. Бир определенный эле кругка. Ооба. Өзүнүн жанагы подхалимдерине, өзүнүн кругуна, өзүнүн жанагы кланына иштеткен. Анан кийин элди алаксытыш үчүн чоң бир курулуштарды жасаган, өзүнүн эстеликтерин курган, жакшы мындай оюндарды өткөргөн, элди алаксытыш. Оюн десеңиз, бизде көчмөндөр оюну биз алыс деле кетпей аткан турбайбызбы анда? Эми мындай мамлекеттер келечеги жок болгон. Мындай мамлекеттердин келечеги болбойт. Себеби эл менен иши жок, өздөрү эле жыргай берген. Мындай мамлекеттин келечеги жок. 14-чі кылымдагы бул жазуулар азыр 21-чі кылымда мамлекеттерде болуп атат. Актуалдыгын жогото элек. Актуалдыгын жогото элек, адам өзгөргөн эмес. Азыр бизде эмне болуп атат? Клановый капитализм. Кландык капитализм. Башка эчтеке дей албайсың. Себеби жогоруда отургандар олигархтар. Булар кландык башкарууга өтүп алган. Тендер, мамлекеттик ресурстарды, бизнести полностью өзүнүн контролуна алып алган. Бүттү. Карапайым элге эчтеке жок. Даже жакшы мыйзамдар жазылса дагы эч кандай өсүү жок. Иштебей атпайбы ал мыйзамдар? Мыйзам мындай мамлекеттерде тандап иштейт. Чиновнике башкача, жөнөкөй адамга башкача. Двойной стандарт. Двойной стандарт. Мыйзам иштеген мамлекетте эч качан демократия болбойт. Өнүгүү да болбойт. Себеби 25 жылдан бери биз көрүп атабыз. 25 жылдан бери сахнада ошол эле адамдар. Бүгүн көрсөң оппозицияда жүрөт, эртең бийликте. Анан кайрадан оппозицияда, кайрадан бийликте. 25 жылдан бери ошол эле түстөр, ошол эле беттер телевизордо. Ошол жерде оозун көбүртүп сүйлөгөн жалындуу сөздөр. Гез журналда ошолор эле. Өзгөрүү жок. Сиз ошол аябай туура немени баштап койдуңуз. Оппозиция боюнча бул эмне болгон тамак? Эмнеден жасалат? Эмне менен жейбиз? Бизде элдин баары эле оппозицияда жүргөндөй, анан оппозицияга келген эми ушул оппозицияда жүрдү эле деп бийликке келсе башкача өңүттө өзгөрүп калганы. Бул жана шахматтын доскасынын бетиндеги фигуралардай болуп эле бир орун алмашуу менен сумма өзгөрбөгөндөй сезилет да. Сиз ушуну толугураак айтсаңыз. Туура. Азыркы өзүн оппозиция деп эсептегендер буларда эч кандай ой жок. Булардын максаты бийликке келиш. Бийликке келип туруп мансаптуу жерге отуруш. Жанагы майлуу бюджетке жакын болуш. Өзүнүн туугандарын тартып келип туруп бийликке отургуш керек да. Булар да өзүнүн кландык оппозиция келип атпайбы?
клан болобу, жанагы бири-бири менен саясий көз караштары эки башка жакындабаган адамдар келип туруп команда түзүп, булар дагы ошол бийликтин иерархиясын өзүнүн көз карашы менен түзүп, булар да кландык капитализмди курушат да. Буларда мамлекетти бекемдеген, элдин биримдигин, мамлекетти өстүрөбүз, экономикасын көтөрөбүз деген ой жок. План жок. Ой жок. Идея да. Эч кандай идея сунуштай албайт. 200-ге жакын партиянын жанагы программасы иттен окшош. 192 партия катталыптыр бизде. Ошол партиялардын баары окшош. Окшош, Эч кандай конкреттүү идеяны Өзгөчө. ушул тармак менен өнүгө турган болсок, биз тоңоюктан чыгып кетебиз деген система эч кимде жок. Азыркы мен оппозиция, мен бийликке берем, мен бийликке барам. Биз ушундай күчтүү мамлекетти курабыз дегенде биз 25 жылдан бери угуп атабыз. Булар келсе дагы мамлекет өнүкпөйт, мамлекет тупикте, мамлекет наоборот андан дагы ылдый түшүп кетет. Азыркы бийлик 6 жылда мүмкүнчүлүк болду. 6 жылда бирдеме өзгөргөн көрдүңүзбү? Мен өзгөргөн жок. Экономикабыз 0. Менимче даже артка кеткендей сезилет да, сизде андай эмеспи? Себеби ошол клановый капитализм, олигархтардын башкаруусу, жоопкерчиликтин жоктугу только артка түртөт. Адисиздик, мындай өзүнүн жумушун билбейм, непрофессионализм деп коет го. Саясатчы болбой туруп. Профессионалдар эч качан мындай бийликте өзүнүн кесиби менен иштебейт. Профессионалдар ал категорияга, кланга кирбейт. Бул олигархический башкаруу, бул только байлык менен. Ошол байлыкка ким доступ алат? Жөнөкөй адам албайт. Же ошо бирге бизнес кылып жүргөндөр алат, бирге карым катнаш кылгандар алат. Эми карап көрүңүз, азыркы бийлик менен оппозицияны 25 жылдан бери жанагы эле түстөр, жанагы эле беттер. Булар элдин көзүнчө бири-бирине душман, ресторанда бирге чай ичишет. Булар бир кассадан айлык алышат. Куда сөөк, Куда сөөк. Бирөө оппозицияда, бирөө бийликте. Туура. Биз мындай шартта Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Туура. Биз болгон ресурс, 25 жылдан бери болгон ресурсту жоготтук. Азыр экономиканы көтөрө турган, экономиканы өстүрө турган инсандарга шарт түзүп бербедик эле. Бүт бизнес азыр Кыргызстандан чыгып кетти. Кыргыз бизнесмендер Европада бизнес ачышып атат. Шарты жакшы мамлекеттерге уже кетип атат үй бүлөсү менен. Орто интеллигенцияны биз жоготтук. Мындай система сөзсүз түрдө революциялык ситуацияга алып келет. Революциялык ситуация эмнеге бизде пайда болуп атат? Себеби биз жолду таппай жатабыз. Биринчи кезекте өндүрүш менен өндүрүшчүлөргө шарт түзүлбөсө, сөзсүз түрдө революция болот. Азыркы система, бул 3-чү этабы. Бул система өндүрүшчүлөр менен өндүрүшкө шарт түзбөгөндүгү үчүн булар революциялык ситуацияга алып келип атат. 1917 жылкы революция. Бул революцияны кийин биз тарыхта окуп калдык, бул революция депчи. Бул 24-27 жылга чейин переворот деп эле жүргөн жүргөн. Инкылап деп. 17 жылкы революция. Кийин эле анан кийин революция. Төңкөрүлүш деп. Революция деп эсептелип калат. А так переворот деп эле жүргөн. Бирок чындыгында революция эле болгондой сезилет да. Себеби капиталисттик көз караштан социалисттик көз карашка өтүп, анан кичине жер жемишин татып калбадыкпы анан. Жок, эми ал убакта Россияда капиталисттик система жок болчу. Ал жакта феодалдык болчу. Феодалдык, Башка мамлекеттер ушунчалык экономикага шарт түзгөндүгү үчүн жанагы паровой двигатель деп коет. Ошол эрага Россия илешпей калган. Паровой двигательдер Англия, Европада өнүгүп кетип, ошолор өтө чоң кадам таштаган. Анан жана двигатель внутреннего сгорания деп. Анан ошол система этабын өтүп кетет, экономиканын. А орустар паровой двигательге жетпей, ошо революцияга алып келген. Себеби бизнеске шарт түзүлгөн эмес. Производственные силы не соответствуют производственным отношениям деп коет. Ошол шарт түзүлгөн эмес да. Ошол революция болду. Эми бул революция болушуна дагы бир
мамилелер бар. Бул сырткы фактор, анан ички фактор. Ички фактор. Эми тарыхты карап көрөлү. 1789 жылкы Француз революциясы. Француз революциясында ал жерде Карл II же Карл IX менин эсимде жок. Бирок ага чейин француздар өтө начар жашаган. Эмнегедир ошол андан мурдакы королдордун убагында эмне үчүн андан дагы начар экономикасы жок, начар жашаса дагы именно бул королдун убагында революция болду, французская. Буга сырткы фактор жардам берген. Бул Англия жардам берген. Ошол спонсировать эткен, ошол Англиянын жардамы менен 1789 жылы Француз королдугу. Эми бизди карап көрүңүз. 2005 жылкы элдик революция. Себеби 15 жыл башкаруудагы ошо экономика шарт түзүлбөй, элдин жашоосу начар болгондон кийин ошондой революциялык ситуацияга алып келген, анан эл көтөрүлгөн. 2010 жылкы революцияда болсо бул сырткы фактор ойногон. Ошондой революция болуп кетти. Эми революциянын түрлөрү бар. Бул социалдык революция дейбиз, экономикалык революция дейбиз. 2010 жылкы революция бул саясий революция болгон. То есть бул кландык башкаруу, бюджетти ээлеп алуу, бул ар бир азыркы оппозициянын дагы, азыркы бийликтин дагы оюнда да Негизги максаты. Максаты бийликти басып алуу, бул бюджетти ээлеп алуу да. Андан башка кызыкчылык жок. Ошон үчүн биз өнүкпөйбүз. Эч качан өнүкпөйбүз. Пока биз башка адамдар келмейинче. Башка адамдар качан келет? Башка адамдар ошондой революция болгондо келет. Революция болгондо азыркы бийликтеги адамдар келбейт. Азыркы оппозицияда жүргөн адамдар келбейт. Чыныгы элдик революция болгондо элита ошо революция болгон убакта пайда болот. Ал элита даяр болбойт. Мурдатан элечи. Же заранее ушул убакта революция болот экен, анан кийин деп туруп даярданбайт, спонсировать этпейт. Элдер өзү көтөрүлгөндө ошол убакта элита пайда болот. Жаңы элита. Процесс убагында жаңы элита пайда болот. Мына ошондой элдик революция болот. Ага чейин бийлик талашуу эле. Карапайым эл бул инструмент. Курал сыяктуу болот. Булар курал таркатат, ура дейт, бийликти басып алайлы дейт. Серая масса сыяктуу эле мындай караан болуп калат турбайбы эл? Биз инструмент катары колдонот карапайым эл. Революциянын түрлөрү деп атпайсызбы? Экономикалык революция, саясий революция деп. Бизде эми экономикалык революция жасай албай атабыз, себеби түзүлүшүбүз түз болбой атат. Саясий революциянын катыгын берип атабыз. Бир эмес эки жолу жасадык, бирок жыйынтык жок. Кандай деп ойлойсуз? Анан дагы бир сөз бар, сиз аны туура деп эле эсептейт болушуңуз керек. Артында эки адам болсо деле эл деп айта турган нерсеге жетип калдык, көнүп алдык. Аркасында бир адам болсо деле эл деп көрсөтө тургандай түр көрсөтүп атат да. Эл деген атты абдан көп колдончу болдук да, баркын кетирип. Анан эми 3-чү революция болбой эле койсун. Себеби революциядан биз көбүрөөк пайдадан зыяны көбүрөөк болуп атат. Талкалангандар көп, ишкерлердин жумуштары, жана магазин иштеткендер, аны сиз билесиз да. Анан бизге ушу жан дүйнөнүн революциясы жетпей атат окшойт деп ойлоп турам да. Себеби сиз айткандай жалпы элдин аң сезими өзгөрбөсө, биз ошол 2-3 адамдын башы кошулган топторго ушу жемибизди жедирип алдатып жүрө беребизби? Анан жана башкы сөзүңүздүн башында вакханалия деп калдыңыз, жанагы элдин байлыгын тартып алган. Мародерлук менен. Эми мародерлук деп коебузбу? Акыркы убакта мародерлук сөзү аябай эле мындай популярный болуп баратпайбы? Ушул бийликти дагы, элге тиешелүү бийликти дагы, бийлик системасын дагы приватизация кылып алууга вакханалия жолу менен, мародерлук жолу менен өзүнө ыйгарып алууга, жеке менчик кылып ушундай аракет
бийликте болуп аткан жокпу? Сиздин оюңуз кандай ушул? Ошондой ой калтырат. Себеби бийликти саясатты менчиктештирип алгандай ой калтырат. Себеби мен жана сөздүн башында айтып кеткен 25 жылдан бери аралашып жүргөн саясатчылар, булар действительно бийликти саясатты менчиктештирип алгандай да. Себеби бир дегенераттар келсе, экинчи дегенераттар кууп чыгат дагы, бул дегенераттар келет да. Обновление Жок. өзгөрүү жок. Ошондуктан бул 25 жылдан бери жүргөн саясатчылар оппозициясына карап эле булар пачкасы менен кете турган адамдар. Бүттү. Башка Эч кандай жол жок. сүйлөшпөй туруп эле. Башка жол жок. Жол жок. Системаны өзгөртүш үчүн, системаны. Элибиздин арасында акылдуу жигиттер, акылдуу адамдар көп. Бирок мондай олигархический, клановый олигархия, мындай наглость, ушунчалык бир парчадан бетпаксыздык, бир парчадан бийликке отурам деп экинчи партияга чуркап өтө коюп, парламентке кирип, андан чыга калып туруп, бийлик менен достошуп, Бүгүнкү сүйлөгөн сөзүн эртең өзгөртүп, позициясын жоготуп, бүгүн дос Бизде эртең ушундай душман. адамдар, Ушундай, башка ушундай. Бул сөзүңүзгө мен абдан кошулам. кандай деп ойлойсуз? Жашоо көрсөтүп атат да мунучу. Эртең президентке өтпөй калса, Туура. мерликке коюп өзүн кандидат. Туура. Мерликтен өтпөй калса, акимдигине коет. Ой, өзүңдүн статусуңду билесиңби же билбейсиңби? Сен кандай адамсың? Мунун баары бийликке жетүүнүн аракети да. Бийликке жетиш. Максат ошол. Кармушка, мына элдин байлыгы турат. Ошо кармушкадан колдон келишинче, мүмкүн болушунча туугандарың менен, досторуң менен талкалашың керек дагы. Анан кийин байып жата беришиң керек да. Азыркы биздин чиновниктердин, оппозициянын, баягы мен бийликте болушум керек деген психологиясы ушундай болуп калган. Бул заразительный. Азыр биз жаңы өсүп бараткан жаш саясатчыларды да бузуп баратабыз. Өзүнө тартып алгандай. Булар да заразительный да, булар дагы баратат. Эмесе азыркы бийликте жаш чиновниктер отурат, жаш саясатчылар отурат. Алар дагы бузулуп атат. Ошон үчүн системанын түбүнөн оңдош керек. Түбүнөн нөлдөн башташ керек. Ошондо системаны эмне конституция аркылуу бекитилиш керекпи же бул кандай кылып туура колдонгондо система өзгөрөт? Конституцияны өзгөртүүнүн кереги жок. Өзгөртүп да көрдүк, бирок жыйынтык жок. Өзгөрбөйт эчтеке. Эчтеке өзгөрбөйт. Биринчи кезекте жоопкерчилик, биринчи кезекте мыйзам. Биздин конституция ошол. Бардыгыбызга тең болуш керек. Чиновникке ошол эле мыйзам башкача, жөнөкөй адамга, карапайым элге башкача иштебеш керек. Жоопкерчилик, сот системасы, кодекс, шайлоо кодекстери, шайлоо процесси, президенттен баштап жөнөкөй адамга чейин бардыгыбыз ошол мыйзамды сыйлашыбыз керек да. 250 жыл мурда англо-саксондор булар менчикти конкретно бийлик айткан. Пока менчигибиз барбы? Ошо менчикке тийбегиле. Бул менин менчигим. А бизде деген кандай? Бийликке келдиңби? Рейдерство. Сразу рейдерсиң. Сразу баягы көзүң кызарган ошону көрүп турдуңбу? Менчикти алып аласың. Тартып алып. Мына акыркы вечерний Бишкек. Ооба. Просто алып койду. Бул рейдерство. Мыйзам ойнобойт ал жерде. Парламент олигархия башкарат, клановый капитализм башкарат. Муну дагы көрдүк. Мына жөнөкөй пример. Атамекен партиясы. Өзүнүн полномочиясын бир олигархка тапшырып коюп кетти. Себеби айлыкка жашай албайт. Ал жакта парламентте байлар отуруш керек, олигархтар отуруш керек да. Ал өсө турган мамлекет ойлогон депутаттардан болчу. Билимдүү, Европадан бүтүп келген. Ой. Биз экөөбүз өтө катуу оппонент болгонбуз. Депутат болуп жүргөнүңүздө. Депутат болгонбуз, ал мага оппозиция болгон, мен ага бийлик болгонмун, бийлик тараптан. Экөөбүздүн ортобузда көз карашуу болгон эмес. Ал көз караштарыбыз ар башка болчу. Бирок ошондо деле сиз сыйлайсыз анын мен ал билимин, жигитти сыйлайм. мүмкүнчүлүгүн, ресурсун. Мен ал баланын сүйлөгөндөрүн билем. Мына ушундай жигиттер, акылдуу жигиттер капитал жок болгондон кийин
алар сыртта калып атат. Системанын жанагы немеси болуп калып аткан. Кошула албайт. Мындай адамдар интеллигенция, орто интеллигенция, билимдүү балдар, акылдуу, экономиканы көтөрөм дегендер булар эч качан бийликке келе албайт. Себеби ал жак система өзүнчө иштейт. Бул машина жанагы эл тарап, бийлик тарап болгону менен бул жанагы оппозиция менен бийлик бул бир команда. Бир команда. Бир команда. Элдин көзүнчө башкача, бири бийликте, бири оппозицияда көрүнгөн менен баары бири-бири менен камыр-жумур болуп эле жүргөн бир топ турбайбы? Ооба. Бири-бирине алмаштырып берип. Ошол эле маалда бийликке келсе булар эчтеке өзгөртө албайт. Алмазбек мырза, сиз экс депутатсыз да, депутат болуп жүргөнсүз. Анан анча-мынча закондорду жазганыңызды да билебиз, жана жер кодекстери боюнча, өзүн өзү башкаруу боюнча, жергиликтүү башкаруу боюнча сиздин оюңузча кандай? Биздин конституция идеалдуу жазылганбы? Сиз айтып атпайсызбы? Биздин болгон эле небебиз закондорду туура иштетүү, ошого баш ийүү, двойной стандарты жок кылуу. Ушуну толугураак айтсаңыз да, себеби жана кайра-кайра өзгөртүү көпчүлүк элдер конституция өзгөрүш керек десе, өзгөрүш керек турбайбы, бирдемке жетпей аткан турбайбы депчи. Чын-чынына келгенде мен деле, например, мисалы үчүн мен деле толук билбейм. Канча мыйзам бар, эмне бар. Бирок как жанагы законопослушный гражданин катары законду кармаганга аракет кылам да, мага окшогон абдан көп болуш керек. Ушуну бир толугураак жана адис саясатчы катары, бир убакта законду автору катары, экс депутат катары ушуну бир мындай түшүндүрсөңүз да, биздин конституция туурабы, туура эмеспи, идеалдуу эмеспи? Биздин конституцияны, мыйзамдарды сиздин жашооңузга жанагы сталкиваться эткенде гана окуйсуз. Конституцияны. Туура. Биз баарыбыз эле ошондойбуз. Жана уголовно процессуальный кодекс, граждандык болобу, трудовой кодекс, алар жанагы сталкиваться эткенде гана окуйбуз да. Башыңа иш түшкөндө. Башыңа иш түшкөндө, кыйын эмне болгондо, үй сатып алып атканда, машина алып атканда дегенде, ошону закон менен иштеп калабыз да. Негизинен карапайым эл законду деле карабайт, конституцияны эч ким окубайт. Конституциянын негизинде иштеген бул деген биздин элита да. Туурабы? Башкаруу системасында олтургандар, бюджетти карап аткандар, ошол эле силовой блок. Ошолор бузуп атпайбы, күч органдары. Күч органдары. Эмнеге иштебейт? Эмнеге аким же губернатор же министр сразу эле бай болуп кетет, туугандары джип айдап жүрөт, анан кийин эле баары жакшы, жогору жакка отчет берет, бизде баары жакшы. Эмнегедир аны көрбөйт да элчи. Бул конституцияда башкаруу системасында көп кемчиликтер бар. Бийлик элдик эмес. Азыр. Элдики болгондо, мисалы, чиновникти башкарыш үчүн элде ошондой полномочия болуш керек. Отзыв. Жоопкерчилик. Отзыв. Кайра ошо чакырып алуу. Чакырып Назначение болгон, ошонан эл шайлаш керек. Жана децентрализация деп иштеп атпайбы региондордо. Эл шайлагандан кийин 1 жылдык иштегенден кийин отчетун берсин. Эмнегедир ошо региондо, ошол өкмөт, ошо аймакта өнүгүү жок болсо, анда элдер өзүнүн добуш менен кайра чыгарып алыш керек. Бизде андай жокпу? Бизде андай жок. Бизде азыр жаңы конституция боюнча губернатор, акимдерди премьер-министр шайлайт. Алганда ошолор алат. Элге эч кандай мунун ким келет, философу келеби, бандити келеби, элге баары бир. Бирок баары бир болуп калгандай сезилип калды, себеби ишеничтен кетти. Революция кылып адам каны төгүлсө деле, бирибиз эки президентти кубалап чыксак деле, бул бир феномен сыяктуу да. Баштакы постсоветтик республикалардын ичинен президенттин кубалаган бир
Грузия кичине неме кылып көрдү окшойт, анан бирок биз да Орто Азия боюнчачы, бирок жыйынтык жок сиз айткандай. Эми негизги немем да, сиз экс депутатсыз, экс президенттикке талапкерсиз. Быйыл 2017 жыл закондуу түрдө бийликтин алмаша турган жылы болуп эсептелип атпайбы? Эгерде эми закондуу болсо баары. Эми ошого тилек кылабыз. Сизде кандай план? Себеби сиз мындай азыр жан дүйнөңүз күйүп, ачуу сөздөрдү аралаштырып айтып атканыңызга караганда, сиз мындай жөн жүргөн адам эмессиз. Сырттан туруп алып карап, өзүңүздүн эле жеке кызыкчылыгыңыз менен жүргөндөй эмессиз да. Мамлекеттин келечегине, элдин келечегине жакшы мамлекет курсак деген мындай аруу тилектериңиз көрүнүп турат. Анан эми ушуну сиз жанагы көпчүлүктүн арасында бизде сын пикир айткан аябай көбөйүп атпайбы? Билип айтканы да бар, билбей айтканы да бар, эптеп эле кыйкыргандары бар. Ошондой эле көпчүлүктүн арасына аралашып калган сынчы болуп каласызбы, же бир келип бир өзгөртүүгө аракет кылып, бир ушундай пландарыңыз барбы? Ушул бөлүшө кетсеңиз. Туура, мен шайлоо процессине катышканмын. Катышкансыз. Канчанчы жылы? 2011 жылы. Ал жерде көрдүм, процессти ичинен көрдүм. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай иштейт, процесс кандай жүрөт. Өтө ренжите турган жумуштар болот экен. Карап туруп таң каласың. Каалаган цифрасын жазып коет экен. Бул чындык турбайбы? Эми муну эл баары эле билет да. Ошон үчүн шайлоого келбейт да эл. Элдин ишени менен кеткен бул система. Шайлоо системасы бүт мыйзам иштебесе бул элдин ишени менен кетет. Бүттү. Башка эч кандай жол жок. Конечно, эгер ошол жака баргандан кийин бир идея менен барасың да. Ал идея менде бар. Сизде барбы ушул кандай кандай өзгөртсөк? Менде бар. Мамлекетти кантип көтөрүш керек, кандай нукка салыш керек. Ошо 4 миллиарддан ашык карызды да котулуп койгонго мүмкүн жолдору бар. Сөзүңүзгө аралжы, мен жакында эле бир гезитке берген интервьюңузду окуп калдым. Ошондо сиз айткан экенсиз, коррупцияны жоюунун өзүнчө бир жолдору бар. Жолдору бар. Украинаны пример кылып, Малайзияны пример кылып ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Себеби биздин коррупция түбүбүзгө түшүп аткан ушул болот. Коррупция бул эң башкы маселелердин бири. Коррупция менен эң приоритеттүү тармак деп, направление деп президентибиз айткан. Коррупция менен мен аягына чыгам деп айткан. Ар бир президент айтат, ар бир чиновник айтат өзүнүн ведомствосунда. Эмнегедир өзгөрүш жок. Иш жүзүндө. Коррупция менен Кыргызстандай күрөшпөйт. Коррупция менен Украинадагыдай күрөшпөйт. Коррупция менен Кореядагыдай күрөшөт. Коррупция менен Малайзиядай күрөшөт. А биздин Кыргызстан менен Украинадай, Сингапурдай күрөшөт. Кытайдай күрөшөт. А биздин Кыргызстан менен Украинадай кылып күрөшпөйт. Анын жолдору бар. Бул баары келип туруп ошо экономикага такалат. А экономика биздики эмне болуп атат? Экономикабыз биздики жок, ресурстар жок. Азыркы убакта оп-оңой эле тааныш билиш менен тиги коррупциондук жол менен элдин байлыгын жаратылыш ресурстар уже менчиктелип атат. Элге эчтеке калбай жатат. Эч качан элге Эл карыздан чыга албай атпайбы? Кредит деп азыр сиз деле билет болсоңуз керек. Ал экинчи чоң маселе. Ал ресурстар кетип атпайбы? Кетип атат. Элге бир тиын түшпөйт. Лицензия сатылып атат. Чет өлкө инвесторлорго сатып атат. А инвесторлор вообще келбей жатат. Инвесторлорго шарт түзүш керек. Андан кийин ошо сиз айткан кредит. Бул өтө трагедиялуу маселе. Азыркы Кыргызстанда 90% адам кредит алган. 90% бул туура болуш керек. Болгондо дагы эң начар кредит. Бул эң тор эмес кредиттер. Кайсыл? Бул потребительский кредит деп коет.
Бул потребительский кредитке эмне кирет? Кредитке алгандар, квартира алгандар, машина алгандар, жана бытовая техника алгандар, ошол эле жанагы үйгө керектелүүчү буюмдарды алгандар. Булар потребительский кредитке кирет. Акыркы убакта той топурда Ой, той топтора. Тойлор Кредитке алып кредитке коюп алып өтөт. Бул эң начар кредит. Бул потребительский кредит келечекте мамлекетке бир тыйын бюджетине бир тыйын түшпөгөн кредит. пайдасы жок. Пайдасы жок кредит. Бул келечекте жанагы налог алып келген, НДС алып келген бюджетке кредит эмес. Бул эң начар кредит. Ошо келечекте жумуш орду менен камсыз кыла турган, завод кура турган, кандайдыр бир мини заводдорду, чоң мекемелерди аша турган кредиттер берилбейт. Бул бири дагы сиз жана коомдук ишмер болгонуңуз үчүн көп кээде интервьюларыңызды окуп калабыз да, ушул кредит боюнча да бир немеңиз толуктоо иретинде айтайын деп атам. Айткан жериңиз бар, тиги мындай мыскыл сыяктуу айткансыз. Мен ошону түшүнө алган жокмун. Ошону азыр сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп атам да. Тиги биздин мамлекеттик система, закондор ушунчалык жакшы түзүлгөн экен, кээ бир жөнөкөй эле социалдык проект болуп келген кичинекей немелер чоң банктарга айланды деп ушуну өзүңүз айтсаңыз да. Ооба. Банк азыркы Байтүшүм, Финка, Мөлбулак деген. Мөлбулак, жанагы банктар булар действительно социалдык проект болуп келген. Булар кошуналарды, туугандарды чогултуп туруп, мини кредиттерди берип, ошо элдин социалдык статусун көтөрүп, Абалын көтөрөбүз, жардам беребиз деген. Жардамын көтөрөбүз деп келип туруп, азыр чоң коммерческий банктарга айланган. Булардын хозяиндери чет өлкөдө. Бул чет өлкөлүк инсандар, гражданиндер. Кээ бир банктарда мамлекеттик өзүнүн долясы бар, там 5%, 8%, 10%. Калганы бүт ушу потребительский кредит акчалар, элдин акчасы кетет. Сыртка чыгып аткан турбайбы? Банк бул негизинен мамлекеттин экономикасынын кантамыры. Болуш керек же кантамыры. Так и есть, да? Так и есть. Бирок 25% каныбызды сорап атат да. Бизге мындай банктар керекпи? Бул деген 25%тик неме менен алып атат дегенди айтып атасыз да? Ооба, каныбызды сорап атат да. Бирок бул сөзүңүзгө мен кошулам, себеби өзүнө өзү кол салып, өзүнө өзү өрттөйм деп ушундай неме кылгандар бар. Эл 90% карыз. Карыз. Таластан чыкты, оштон чыкты, сиз деле муну билип болушуңуз керек. Тиги төлөй албай үйлөрүн алды. Үйлөрүн алдырып атат. Ошонун кесепетинен адамдар ажырашып атат. Асынып өлүп атат. Миграция жанагы. Миграция, сыртка чыгып кетүү. гастарбайтерлер ошо кредитти төлөш керек да. Төлөш керек, туура. Мына бизге мамлекет ушундай шарт түзүп берип атат. Бул жакшы шартпы? Бул өтө аябай жакшы шарт да. Ошон үчүн биз жыргап атпайбыз. Барып эле асынып алыш керек. Барып эле асынып алыш керек. Бүт тупик. Мындай мамлекет шарт эмне үчүн өзүнүн элине түзбөйт? Эмне үчүн өзү эле үй бүлөсү менен байыш керек, карапайым эл байыбаш керек? Биз мындай байкасаңыз, баягы биринчи айткан макалаңыз, өнүккөн өлкө саякатчы, кем багал өлкөнүкү саясатчы. Биздикилер кандай? Биз саясатчыбыз. Биздикилер болсо пенсияга чыккандан кийин семичке сатып отурат. Чет өлкөдөгү карабайсызбы? Пенсияга чыккандан кийин дүйнөнү кыдырат. Туура. Эмнеге биз ошого шарт кылбайбыз? Аэропорттордон киргизип калсын, жанагы международный аэропорттор деп коет го. Сен араң басып таяган жүргөн Япондун кемпирлери, же башка бир Кореянын кемпирлери, Американыкы, Европаныкы чындыгында бул сөзүңүз абдан туура. Биздин кемпир чалдар, байкуштар пенсияга чыгып алып иштеп жүргөн. Бизде ажырым өтө чоң. Абдан чоң. Кембагал менен олигархиянын. Сиз эми ошондо кантип өзгөртөбүз? Сиз келесизби президенттикке? Эгер келсеңиз кандай мүмкүнчүлүгүңүз бар? Себеби могул акыркы убакта жандангандай да могул позиция деп сиз муну ачык айтып койдуңуз. Мен да ушинтип ичимен ойлонуп жүрчүмүн, бирок орусча айтканда убедился. Бул чын көз караш экенчи. Эки-үчөө биригип жанагы аттуу баштуу деп коебузбу, байлык топтоп алганга мүмкүнчүлүгү бар кишилер саясий кызыкчылыктуу көздөөнүн негизинде биригип аткандай сезилет. Анан ошолор ат салышка чыга тургандай сезилип турат да. Эгерде сиз чыгып калсаңыз, эгер
чыгам деп чечип калсаңыз, командаңыз барбы? Акча мүмкүнчүлүгүңүз кандай, пландарыңыз кандай? Мүмкүн кээ бир нерсени сыр деп айтпай чыгарсыз, бирок кичине эмнени күтсөк болот сизден? Мен жана башында айтып кеттим, шайлоо процессин ичинен көрүп ренжип калдым да. Ошол жерден бүтүп калбадыбы сөзүңүзчү? Мен кечирим сурайм. Ошол система азыр токтоп калган жок. Ошол система дагы эле уланып атат. Азыр каалаган процентти, каалаган цифраны бийлик тандаган адамга жазып коюшу мүмкүн. Азыр бизде президент болом дегендердин баары Кремльде очередте турат. Мен болушум керек эле, мени колдогула, мени Болсом болобу дегендей. болсом Уруксат. Руксат сурап биз колун жанагы 2,5 жылдык тарыхыбыз бар, кыргыздар. Экономикабызды, мамлекетти ушунчалык ашмалтайын чыгарып, өзүбүздү бирөөгө көз каранды кылып койгон саясатчылар дагы эле ошо очередте турат. Мени колдоп коюңуздар депчи. Эми царь эмне десе ошо болот да. Жок, биз көз карандыбыз, царь көз эмне десе ошо. карандыбыз. Ошентип ойлойт. Ошентип ойлойт. Саясатчылар ошентип ойлойт. Мени Путин колдосо, мен бүттү президентмин депчи. Алар түшүнбөйт да, алар эл колдойт. Эртең Путин колдоп келип, анан кийин 100 күнөн кийин кууп чыгат эл. Себеби сенин эчтекең жок. Сен элге сунуштаган системаң жок. Мамлекет өнүктүрөйүн, көтөрөйүн деген системаң жок. Жок эчтеке. Определенный жанагындай клан келип туруп, бизге Путин рухсат берди, анан кийин бийликти ээлеп алган, уже тажа бүттү го эл. Биз эмне үчүн ушул жерден бирөөгө көз каранды болбой эле отуруп алып, кеңешип эле шайлоону таза өткөрүп шайлап албайбыз? Себеби бул зараза. Бул бийликтин жанагы инструменти болуп калып атпайбызбы эл? Ушунчалык жуккан эл акчасы жок, бул президент болбойт деп отурат да. Бул ишенимдүү түрдө эле айтып, ишенимдүү түрдө эле могун акчасы бар, ушу президент болот, ушу акчаны таркатат, ушу жылкы соет, ушуну президент болот экен, Путин колдоптур деген психологияга уже могу саясатчылар даярдап койгон да. Биз просто карапайым эл, бул биомасса да. Биомасса. Бул убагында 5 жылда бир убакыт келет, сен зомбировать этип койгон, сен барып туруп бюллетенди ташташың керек, заранее кимге ташташың керегинди айтып коет, сен ошо бюллетенди таштайсың, бүттү. 5 жыл сен жоксуң. Налог гана төлөп тур. Налогду төлөйсүң, жок, өзүң машина айдасың, машина өзүңдүн турмушуңду өзүң көтөрө бер. Жок, ошол аркылуу тиги казынага чөт болуш керек акча же айтып атам го. Бюджет карапайым элдин артынан чөт. Ушул чиновниктерди бага бересиң, бүттү. Биз анда бай элек эмес, ушунча чиновникти багып, 120 депутат багып жүрөбүз. Ушунча оппозиция бийликте жүргөнү, кеткени канча алып кетип атат. Ошон үчүн биз эл бирикпесек, эл биригип, сен акчаң жок экен, сени колдобойбуз, мунун акчасы бар экен, бул олигарх экен, бул ушуну колдойбуз деген аң сезимди жоготуш керек, эл биригиш керек. Элдин арасында толтура элим деп күйгөн, элим деп турган кыргыздын желегини чет өлкөдө жана Голливуд үстүнө чыгарып мондо желекти көтөрүп түшкөн балдар бар. Кыргызстаным деп күйгөн балдар бар. Аныңыз туура. Аларды чогулганга, мындай бириккенге мүмкүнчүлүк жок. Эмне тоскоол болуп атат? Просто акча жок, финансы жок, финансы жок. Мындай болсо дагы башка дагы шарттардан көз каранды болуп калып атабыз. Бул программаны таркатыш керек, элге жеткириш керек. Биз мындай жашообуз болбойт деген системаны биригип, бир мындай партия түзбөсө дагы бир кандайдыр бир кыймыл түзүп туруп биригиш керек. Ошол жерде аксакалы, акылдуулары, философтору, кыргыздын апалары баарыбыз топтолуп туруп ошо бийлик айтышыбыз керек. Мындай жашоо болбойт. Дальше некуда. Уже болду, тупик. Бүттү. Биз ошо мындай эл жарыла турган моментке келип атабыз да. Муну мен жанагы айткан пирамида, жанагы клановый капитализм элдин жарылганына өздөрү шарт түзүп берип атат.
бийлик. Бийлик. Себеби элди ойлоп болсо эл эмне дагы 25 жыл чыдапсыңбы? Андай болбойт. Бизде кыргыздар каныбызда жок андай. Кандай каныбыз туура, мунуңуз туура, муну абдан туура айттыңыз. Ошондуктан Чыдабайбыз көп. шайлоо кандай болот? Кремльде очередте турабы? Мени турктар колдоду, мени Америка колдоп атат. Мен жалгыз мен эле кыйын экенмин, ошон үчүн ушундай мага ишеничти деген болбойт. Эл колдош керек. Бизге азыр акыркы сиздин да кабарыңыз болуш керек. Акыркы могу авиакатастрофа болбоду? Манас аэропортунун тегерегинде 40 адамдын өмүрүн алган абдан жаман неме болду. Ошондо элдин могу боорукерлиги бири-бири менен бирге калып, эч кимге көз каранды болбой туруп эле таксисин айдап чыгып, офиси бар офисин алып келип, үйүндө кийилбеген өтүгү болсо өтүгүн көтөрүп келип, ушундай бир элдин ынтымагын байкагандай болдук да. Бизге ушул лидер жетпегендей сезилет да. Бизде лидер барбы? Бизде Сиздин оюңузча. действительно азыркы сиз айткан өтө өкүнүчтүү окуя болду. Мындай шейит кеткен убакта улуу той конот да. Бир дүң деп алат да. Катарсис мындай ички тазалануу сыяктуу, бир ушундай бир неме болгондой болду. Кыргыз канчалык жөнөкөй эл биримдүү экенибизди ушундай шартта көрсөтөбүз. Кыйынчылыкта көрсөтөбүз. Бул ушуну менен жанагы разделяй и властвуй деген жанагындай бир теория бар. Бийликти башкаргандарчы. Эми бизди бөлүп алып туруп башкарып атабы? Менимче ошондой эле бөлүп алып башкарып жүрдү. Эми ал көрүнүп эле турат. Кээде түндүк түштүк огу немеси чыгып калат. Ушундай нерселерди арылыш керек да. Мен Нарынга барсам деле, мен Баткенге барсам деле элдин статусу, элдин жашоосу бирдей эле. Бирдей, туура, мунуңуз туура. Бирдей эле. Ал жакта да кыйналган эл, ал жакта деле кыйналган. Бишкекте деле ошол. Бишкекте деле азыр өтө кыйын. Биримдик жок болсо биз өтө жеңил манипуляция болобуз, өтө жеңил башкарылабыз. Биз биригибиз керек. Бир ортодо идея чыгарып туруп, ошонун негизинде өнүгүшүбүз керек да. Бул действительно бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Биримдик жок жерде эч кандай береке да болбойт, өнүгүү да болбойт. Ошондуктан убакыт келип жетти окшойт. Бизде лидер барбы жокпу? Мен сөз азыркы бийликте, жооп бербей азыркы бийликте, азыркы оппозицияда мен журт башын көрө элекмин. Жок. Жок. Позицияда деле, оппозицияда деле. Оппозицияда дагы жок. Позицияда дагы жок. Себеби буларда жанагы башында айтып кеткен ойлор жок булардачы. Буларда идея жок. Негизги ой жок дейсизби? Ооба, негизги ой жок. Туңгуюктан кантип алып чыгып кетүүнүн системасы, планы жок. Эми менде бар деп анан кийин интрига кылып туруп, анан кийин мени шайласаңар, анан мен ошо идеяны айтам деген ойдон алысмын. Мен азыр деле айтып кое берем. Мамлекетти ушул системадан чыгаруунун өтө жөнөкөй жолдору бар. Биринчи кезекте ошо азыркы айткан сөз биримдик, жоопкерчилик, национализация, жанагы бүт мамлекетти тоноп кеткен нерселерди национализация, улутташтыруу, бүт ресурстарды, жаратылыш ресурстарды элдики, бул элге кайтарып бериш керек. Элдин пайдасына иштей тургандай. Элдин пайдасына иштей турган кылып кайтарып бериш керек. Күнтөр, жана жер алтын. Сөзсүз түрдө аны мен инвесторлор менен сүйлөшүп көрдүм. Алар айтат, биз 30%ке макулбуз дейт. 40%ке макулбуз. 60% элге берели дейт. Элдер өздөрү контроль кылсын дейт. Алтын чыккан жерде күмүш чыгат. Күмүш чыккан жерде дагы бир баалуу металлдар чыгат. Алтындан башка. Ошону азыр биз только алтын деле деп эсептеп туруп эле итбекер кетип атпайбы? Алтын деп эле айтылат да. Калганын ким эсептейт? Ошону элди контролго алгыла дейт. Инвестор айтат. Инвестиция мындай тынч, мындай стабилдүү жерге келет. Туура. Эгерде биз ошону элге деп туруп 60%, 70% элге берсек, эл эмнеге макул болбойт?
эл макул болот, алтынды казгыла, жаратылышты бузбагыла. Ошол бизге элге түшкөн 70% сизге, элге 5% кредит берсе болот. Үйлөнүп аткандарга бекер квартира салып берсе болот. Ошо 70%. Төрөлүп аткандарга Төрөлүп аткандарга кыргыз элине шарт түзүп берсе болот. Аны биз неге кылбайбыз? Себеби бизде канчалык бюджетке жакын болсоң, бүттү. Башка эчтеке керек эмес. Кийинки этапта сырткы мамилелерди оңдош керек. Өзүбүздүн ички бизнесмендерге, өзүбүздүн ишкерлерге преференция бериш керек. Шарт түзүп бериш керек. Артыкчылык түзүп бериш керек. Бизде ЕАЭС таможенный союз ачылдыбы? 150 миллиондук рынок турат Россия. Ал жака биз өзүбүздүн ишкерлерге преференция берсек, рынокты жөнөй эле ээлеп коет. Бизде акылдуу адамдар көп. Аларга шарт, аларга завод ачып бериш керек. Ошо 5% кредит бериш керек. Ошонун эсебинен. муунтпаган, Муунтпаган закондор иштеп чыгыш керек. Биринчи кезекте экономиканы, жанагы журт сыртына кете турган экспорттук шартка бүт заводдорду ачып бериш керек. Мына ошондо развитие болот, ошондо өнүгүү болот. 4,5 миллиардка жакын карызыбызды кайда жок кылабыз? Бул кутулганга болобу же Аны төрөлгөнгө чейинки балага чейин карыз? Аны да кутулганга болот. Бул өзгөчө башка тема кылсак жакшы болот эле, себеби муну өтө көп айтам да. Туура. Ошон үчүн бул биринчи журт башы болуп келдиңби, сен карап туруп, анан кийин башкасы айтат. Ой, болбойт экен. Пример болуп туруш. Пример болуш керек да. Үлгү болуп. А сен антипатия деп коет, эмне деп коет? Сен өзүң кылып атсаң, анан сен кылбасаң, жаныңдагы досторуң кылып атса, сен кылбасаң, сен төрөңдө клан кылып атса, сен кылбасаң, туугандарың тиякта таможняны талкалап атса, каяктагы тартип болот? Каяктагы өзгөрүү болот? Сырткы мамилелерди оңдош керек. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия мамлекети, Америка, Кытай. Сырткы мамилелерди оңдош керек. Биз кылымдардан бери кошуна мамлекеттер менен соода саттык кылып жүргөнбүз. алыса бересе болуп. Эмне үчүн алар чек арасын жаап алган? Себеби биз ишеничтен кеттик. Биз менен эч ким тең ата сүйлөшө албайт. Себеби биз сүйлөшө албайбыз. Же биз менен сүйлөшкүсү келбейт. Биз менен сүйлөшкүсү келбейт. Себеби биз деген ал деңгээлде сүйлөшө албайбыз. Биз эмне непредсказуемый. Себеби биз кембагалбыз. Бизде эчтеке жок, бюджет 0. Жаратылыш. Сен тең ата болуп сүйлөш үчүн биринчи кезекте сен илимди, науканы оңдошуң керек, образование оңдошуң керек, армияны тургузушуң керек, маданиятты көтөрүшүң керек, бюджетти көтөрүшүң керек. Сен бай мамлекет болгоңда анан кийин айтасың. Ошо менен достошконго аракет кылат. Алар биз менен достошот. Биз менен мамиле курат. А сен эч ким эмесиң. Анан кийин сен тең ата болуп кантип чек ара маселесин чечесиң? Ички интрига гана бар. Сен кимсиң? Эмне маселени чечесиң? Мунуңуз ачуу чындык. Ошон үчүн биринчи кезекте биригишибиз керек эл. Мына ошондо кетет. Алмазбек мырза, азыр мен байкап турам, сиздин мындай ичиңизде айта турган ойлоруңуз көп. Бул бир отуруп, бир сүйлөө менен баарын камтып кете алганга мүмкүнчүлүк жок. Биз азыр үстүртөн эле 25 жылдык, 26-жылга кетип атабыз. Ушул кризистин бизди келип капталганыбызды гана үстүртөн айтып атасыз. Эми мен абдан тилек менен, үмүт менен айтайын, ушу алдыда дагы жолугабыз деп абдан ишенем. Анан ошондо ар бир өзүнчө отрасль деп коебузбу, жанагы бөлүк кылып дагы бир оюңузду айта болушуңуз керек да. Жана сырткы мамиле боюнча ички экономика булар менен баары менен баарлашабыз деп ойлойм да. Анан эми сизге дагы бир суроом деп коеюн. Акыркысы деп койсом кандай болот? Биздин көрсөтүүбүздүн тегерегинде да. Акыркы убакта соц тармактардан болобу, гезиттен болобу, телевиденияден болобу бийликке карата сын пикир айтуу көбүрөөк, бири-бирибизге карата сын пикир айтуу көбүрөөк
көбөйгөндөй туюлат да. Анан жанагы эркин сөз эркиндиги, ой эркиндигине кичине бир мындай тыюу салынгандай бийлик тараптан ошол эле журт атасы деп коебузбу, президентибизби мындай таарынычы барда байкалат да. Жанагы атайын күч органдары аркылуу фейсбуктарга чейинки статустарды текшерип аткандарына мен муну суроону эмнеге берип атам? Сиз медиа сферада дагы бөтөн адам эмессиз. Мен билишимче сиз ошол эмгек жолуңуз ошол жактан башталган деп укам да. Анан бул нерсеге кандай карайсыз? Эми сөз эркиндиги бул мамлекеттин түзүлүшүндө эң маанилүү компоненти түзөт. Сөз эркиндиги болбосо эч кандай өнүгүү болбойт. Массалык маалымат каражаттары мамлекеттин түзүлүшүндө, мамлекеттин өнүгүшүндө, мамлекеттер ичиндеги мамилелерде чоң ролду ойнойт да. Себеби элдин бүт элдер, бүт эл ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу бийликтин эмне кылып атканын, кандай иштер болуп атканын толук маалымат алып турат. Газета, телевидение каналдар, радиолор. Ошол эле маалда социалдык тармактар бул 21-кылымдын өтө өнүгүп бараткан дагы бир тармагы. Социалдык тармактарда эч кандай мамлекеттин биримдигине, мамлекеттин бүтүндүгүнө каршы келбеген таза, чын ой болсо, бул мамлекеттин өсүшүнө жөн эле пайда алып келет. Залакасын тийгизбейт. Залакасын тийгизбейт. Эгерде жанагындай террористтик, жанагындай бөлүп жаруу болсо, сөзсүз түрдө муну токтотуш керек. А бизде кандай болуп атат? Бизде эки сөз айтып койсоң, же лайкты басып койсоң, артыңдан башталып атат. Бул миллиондогон акчаларды салып койгондо убактар болот атпайбы? Тиги карыз неме кылып, штраф сыяктуу кылып, ошол эле журналисттер. Ооба. Бул ФСБнын системасы. Россиядагы ФСБ конкреттүү эле сотко берип, уже сот иши ачылып, уже кесилип атат. Россияда. Ошол эле системаны биздин күч органдары алып келип туруп, ошондой эле контроль кылып атат. Бул система бул тоталитардык мамлекеттерде гана өнүккөн да. Тотальный контроль. Элди тыйып, элди эркин сүйлөтпөй, бул элдин эркин көз карашына тоскоолдук кылуу, бул туура эмес. Туура эмес, Бул туура эмес. Канчалык мамлекет күчтүү болсо, канчалык мамлекет өнүксө, биз мындай болмок эмеспиз деп туруп өзүнүн ичиндеги оюн айткан эле инсандар. Булар мамлекеттин душманы эмес. Бул системанын душманы. Туура. Булар деле жөнү системаны өзгөртүш келет, бирок кантип ошон үчүн мен биригели деп атам. Ошон үчүн бириге турган убакыт келди. Эми чындыгында Бирок кечиресиз, мен айтып атсам, Алмаз революция жасайт экен деген ойдо калып калбайлы да. Мен революцияга каршымын. Мен революция кылгым келбейт. Мен мыйзамдуу түрдө шайлоо процессине катышам деген оюм бар. катышап турбайсызбы анда, Жок, мен эгер болсо, жакшымдай неме болсо, көңүлүңүзгө тое. Ооба, ошондой боло турган болсо, бирок мен аягына чейин өзүм чечимди кабыл ала элекмин. Ойлонуп аткан. Себеби бул идеянын үстүндө жалгыз мен иштеп аткан жокмун. Менин коллегаларым бар, менин досторум бар, мени колдогон Командаңыз бар. команда бар. Бирок бул маселе аягына чейин чечиле элек. Ошондон мен алысмын революциядан. Жан дүйнөнүн революциясына каршы эмесмин дебейсизби? Жан дүйнөнүн революциясына каршы эмесмин. Бул жан дүйнөнүн революциясы жарылат жакында. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мезгил болгондой сезилет, бирок элди ошого жетти. Ушундай болуп туура. Алмазбек мырза, жана сөзүм башында айткандай, сиз менен дагы жолукканга үмүт кылам.
себеби биздин азыр толук ачылып толук ар тараптуу сүйлөшкөнгө убактыбыз жетпей калды окшойт. Ошентсе дагы бүгүн убактыңызды бөлүп келип жанагы статус деп коебузбу, өзүңүздүн ой толгооңузду сөз түрүндө элге жеткизип бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Баарыбыз эле кыргыз мамлекетинин жараны катары жакшы гүлдөгөн, сиз айткандай мамлекетте балдарыбыз, келечегибиз жакшы көрүнүп турган мамлекетте жашаганга аракет кылабыз да. Анан аруу тилектерибиз ишке ашса, сиз айткандай мүмкүн баары жакшы да болуп кетер. Келгениңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу жолугабыз деп үмүт кылам. Рахмат, сизге да рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ойдун сөзгө, сөздүн ишке өткөнү жакшы. Алдыда өзүнүн жашоосунда кесиптик деңгээлинде коом арасында мерчемдүү бир деңгээлге жетип статуска ээ болгон кызыктуу инсандар менен кызыктуу маектерди курабыз деген аруу үмүт тилектер менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.